ноябрь күнү биз артиллерия күнүн белгилеп жатабыз. Ушул артиллерия күнүнүн тарыхына токтоло кетсек, артиллерия күнү өзү мурда Петр бирден эле башталган болчу, бирок именно тасталган күнү бул 19 ноябрь 1944 жылы артиллерийский контрподготовка кылып, огневой налет менен душманды Сталинградта жеңип чыккан. Ошол күндөн баштап 19 ноябрь артиллерия күнү болуп эсептелип келген. Ошо менен бирге эле 23 сентябрь 2015 жылы башкы штабтын башчысынын номер 410 буйругунун негизинде Кыргыз армиясынын артиллерия күнү деп 19 ноябрь белгиленди. Азыркы убакта бардык Кыргыз армиясынын артиллериялык бөлүкчөлөрү өзүнүн тапшырмаларын так аткарып келатат. 2019 жылы өткөрүлгөн иш-чараларда, машыгууларда артиллериялык бөлүкчөлөр өздөрүнүн бийик деңгээлде экенин көрсөтүштү. Жактап айтып кетсек, Сары Таш окуу борборунда болуп өткөн машыгууда өздөрүнүн реактивдик системаларда жана гаубицалар менен аткан, ошондой эле минометтер менен аткан убактарда алар өздөрүнүн мыктылыгын көрсөтүштү. Ошондой эле Бужум айылында өткөрүлгөн батальон тактикалык ученияда биздин артиллерия бригаданын гаубицалык батареясы жана танкага каршы батареясы өздөрүнүн мыкты жактарын көрсөтүшүп, тапшырмаларды так аткарышты. Азыркы убакта биздин артиллериялык бөлүкчөлөр, Кыргыз армиясынын артиллериялык бөлүкчөлөрү дайыма сырттан келген жоолорду кайтарууга, мизин кайтарууга даяр. Ошо менен бирге эле бүгүнкү бардык Кыргыз армиясынын бардык мурда иштеген артиллеристтерди, ошондой эле азыркы убакта иштеп жаткан артиллеристтердин баарын, кызмат кылып жаткан артиллеристтердин бардыгын өзүмдүн жана артиллериялык бөлүкчөлөрдүн өздүк курамынын атынан жана командованиянын атынан чын жүрөктөн куттуктап кетем.